Ассаламу алейкум жалпыңыздарга. Адам өтө көп нерседен алышы мүмкүн, бирок бир нерседен эч ким албайт. Бул анын акылынан. Баары өзүн акылдуумун деп эсептейт, бирок жашоодо бири иште дагы, окууда дагы ийгиликке жетет, башкасы болсо артта калат. Бул эмнени билдирет? Бул адамдын акыл деңгээлинин бириникинен экинчиси артыкча дегенди билдирбейт. Бул болгону кээ бир факторлордун үстөмдүгүнөн улам эле деп түшүнсөк болот. Мисалы, сабакта 10 окуучу окуса, ошол 10дун баары математика сабагынан 1,5 алууга жөндөмдүү. Же болбосо кыргыз тил сабагынан деле 1,5 алууга баары жөндөмдүү. Эмне тоскоолдук кылат? Биринчиден, кээ бирлеринин мотивациясы албетте сабакта болушу мүмкүн, окуудан жакшы окуп, мүмкүн көбүрөөк нерсеге жетишем деп ойлойттур. Ал эми башкасы болсо сабактан эмес, башка нерсе аркылуу ийгиликке жетем деп эсептейттир. Анан албетте кошумча факторлор дагы бар. Ошо катары ден соолук фактору. Буга 4 түрдүү элемент кирет. Эгерде ошол нерсе, элементтер жетиштүү өлчөмдө баланын организмине келип турса, ал сабактан дагы жакшы окуйт. Демек алар биринчиси йод, экинчиси жез, үчүнчүсү магний, төртүнчүсү цинк. Ушул 4 элемент жана дагы бешинчиси темир баланын организминде жетиштүү болсо, ал сабактан сөзсүз түрдө жакшы окуйт, өзү эле аракетте болсо жалкоолонбойт. Бул чоң адамдарга деле тиешелүү. Кайсы бир кесиптеш башка бир кесиптешке караганда иш жагынан бир аз начар болушу мүмкүн, же болбосо бир көйгөйдү бир эртерээк чече алат, экинчиси болсо бир аз кечигирээк чечиши мүмкүн. Бул анын интеллектисинин начардыгынан улам. Бирок интеллектти ашырсак болот, өдөдөгү микроэлементтерди толуктоо менен. Мен сиздерге ошолор жөнүндө бир аз айткым келет. Ушул микроэлементтер айрыкча жаш балдарга жана дагы кош бойлуу аялдардын биринчи 3 айлык мезгилинде, анан дагы бала эмизген аялдарда дагы жетиштүү өлчөмдө болуп турса, келечекте ошол төрөй турган аялдын баласы чоңойгондо ошол ийгиликке ар тараптан жете ала турган болуп өсөт. Себеби ал ушул керектүү болгон микроэлементтерди жетиштүү өлчөмдө алат. Аларды дагы бир жолу санап өтөм. Магний, жез, цинк жана дагы йод. Ал эми бешинчиси бул темир. Ушул 5 элемент жетиштүү болуп турса, буюрса сиздин балаңыз мектепте дагы жакшы окуйт, иште дагы өзүн көрсөтө алат. Аларды кантип толуктап турабыз? Албетте синтетикалык таблетка түрүндө да көп алар. Мисалы, йодомарин, темирдин таблеткалары, цинктин дагы таблеткасы бар. Калган бир эки элемент дагы ушул комплекстүү түрдө сатылган таблеткаларда кошо болот. Бирок аларды алуунун эң жакшы жолу табигый азыктардан болсо мыкты болот жана жеткиликтүү болот. Ошол азыктарды санап өтөйүн. Биринчиден бул деңиз азыктары. Бизде эмнеге ушул көйгөйлөр көп? Анткени биз деңизден алыс жашагандан улам ушул элементтердин жетиштүүлүгү бир аз таңсыктык кылат. Ушундан улам көп көйгөйлөр жаралат. Андыктан ушул деңиз азыктарын, айрыкча балык, анан морская капуста деген бар, билесиздер, базарларда сатылат. Ошондон дагы анча-мынча колдонуп турсак болот. Анан дагы кээ бир деңиз азыктары бар, жаныктары. Бирок аларды биздин динибиз мусулманчылыкта балким тамак ашыбызга колдонууга анчалык эле сунуштала бербейт. Бирок балыкка сунуш албетте бар. Андыктан балык биринчи орундагы азык катары ушул элементтерди толуктап туруу үчүн. Анан өзүбүздөгү азыктардын ичинен эң көбү ушул жер жемиштер, анан жашылчалар болот. Ушул жашылчаларда дагы, жер жемиштерде дагы күн сайын тамакка кошуп жеп турсак, буюрса микроэлементтер толук болот, интеллектибиз дагы бийик болот. Анан дагы эң ушул микроэлементтерди жакшы толуктап бере турган азыктын бири бул жаңгак. Жаңгак жеген адам акылдуу болот деп элибиз айтып калат го, билесиздер. Ушул микроэлементтердин курамында бар экендигинен улам деп түшүнсөңүз болот. Бул илимий жактан тастыкталган. Түшүнүңүздөр деп ойлойм. Маалыматтар сиздер үчүн кызыктуу болгон болсо, балдарыңыздарга жеткириңиздер.
жана ушул айтылган азыктарды жедирип туруңуздар. Анан дагы албетте баланын сабакка болгон кызыгуусунда, аракетинде ата эненин дагы ролу албетте болуш керек. Эгерде ата эне ушул баланын ар бир алган бешине кубанып, түрткү берип турбаса, ал кызыгуусун башка нерседен табышы мүмкүн. Андыктан биринчи колдой турган адам ушулар. Ага мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүп жардам бериш керек. Менин дагы атам орус тилинен жардам берчү эле, сүрөт тартып берчү эле, анан эмгек сабагынан ар кандай эмеректерди, күрөө, кетмен ушундай нерселерди жасап берчү эле. Анан ушинтип колдоосу мага албетте жакшы шык берген, сабактан дагы жакшы окуганга мүмкүнчүлүк болгон. Андыктан сиздерге дагы ушуну сунуштайм. Балдарыңыздарга ар тараптан колдоо көрсөтүңүздөр.